Кыргыздын сыймыгы Балбан Токио 2020 Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси Айсулуу Тыныбекова Чикагодогу кыргыздар менен жолугушту. Бардыктар менен көрүшүп атканыма бүгүн ошо Чикагодо Куттуу шаарында кыргыз маданият борборунда сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Сиздердин ынтымагыңыздарды көрүп, жүрөгүм чын айтсам аябагандай жылып турат азыр. Бардык менин көрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга менин атыман, жалпы агайларыбыздын атынан, биздин командабыздын атынан терең ыраазычылык билдирем. Жаштар, балдар аябагандай көп экен. Ушул жаштарыбыздын келечеги буюрса тең болуп, Кыргызстанга салымын кошкон, көп ийгиликтерди жараткан жаштардан болсун деп тилемекчимин. Биздин кыргыз деген байракты дайыма көтөрүп, бизге сыймык болуп, чоң тарыхка атын алтын тамга менен жазып аткан ушул эжекебиз. Спорт жагынан ошол сен баарыбызды ошо дүйнөгө таанытып келатасың. Буюрса ошол колдон келишинче колдоо көрсөтүп, ушулар элдин батасы менен аман болгула. Мындан кийинки дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, сен артынан келе жаткан карындаштарыбыз, инелерибиз дагы ошол эл үчүн кызмат кылган артыңызда болсун. Кызсай Калкабылова бир тууган агасына бир бөлмөлүү батир белек кылды. Ал батирди Кызсай Калдын туулган күнүнө курулуш компаниялардын бири тартуулаган. Жубайлар Аваз Акимов менен Айдана Дека жаңы ак өргөлүү болушту. Алар алгач Аваздын ата-энесин, кийин Айдананын ата-энесин кафеге деп алдап алып барышып, үйүн көрсөтүшкөн. Кириңиздер. Мы вас сегодня пригласили не на ужин, а на новоселье. Поздравляю. Вот наш дом. Это детская площадка Арианы и Лианы. Ресепшн. Здесь зал ожидания. Той берекелүү, жакшы үй болуп, балдарым аман эсен болуп, баштары аман болуп, ден соолуктары чың болуп, көбөйүшүп, жерден агарып көгөрүшүн болмуyor. Почему мы полюбили эту квартиру? Это вид. Это Аришка мен Лиананың комнатасы. Фишка этой квартиры. Жакшы жаңалыктар менен жыргатышат да, анан алтындарым. Баары бирге болсун, ага.